Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге көрсөтө турган видео отчетубуз бизге май айында кайрылган кардарыбыздын видеосун сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Кайсыл жерден кандай үй алды десеңиздер биз менен көрүңүздөр. Жана ошондой эле дагы калган сөздү кесиптешибиз. Кутмандуу күн мекендештер. Бул Жуманазарова жаңыл эжекебиздики май айында башталган, убактылуу токтотулуп, кайра 2 ай мурун кайра одобренияга берип, 2 жолу одобрения болгон Сбербанк анан Росбанктан. Кээде ойдогудай болбой, Сбербанктан барган жерибизден отказ болуп калганда ошого карабастан биз кайрадан улап, одобрение алып, сделкага декабрь 28 декабрь болуп өттү. Ийгиликтүү. Анан дагы эң кызыктуусу, негизи Росреестр 3 күндөн 5 күнгө чейин карайт. Жуманазарова жаңыл эжекебиздин багынан жана саткандардын багынан 1 күндө өтүп, 1 күндө акчасы түшүп, ага чейин эле сделка күнү ачкычы тапшырылды. Кечөөн барып мен вокзалдан алдым ачкычыны, мынтип азыр үйүнө дагы келдик, үйүнө дагы видео обзор кылабыз. Квадрат метри өтө чоң, биз көрө элекпиз. Жолдошу келген, жолдошу менен чогуу кирип сиздерге бөлүшөбүз. Жаңыл эжекебизди дагы үй бүлөсүн дагы сиздер дагы куттуктап койсоңуздар болот. Анда кеттик. Акчасынан деле чочуп атып. Өзү үчүн канча болсо ошончо да 8.500 миңге атофитет эме болот. Андан ректорубуз түшүрүп отуруп, Ошондой эле удачада тоже. Жаңы эме болуп калдык. Квартира биз эски квартирада жашайбыз, ама эмебиз жок. Сага жаккан болуп турган болсо эле бул дедим мен. Ал билесизби, жанагы өзүңүздөр жашаган үйдү алабыз деп настройка койгонсуз да, ага мен чалганда биз сатпайбыз деп койду. Бирок на самом деле ал үйдү ала албайт болчусуздар келиңиздер да, потому что обременениясы бар болгон үй да. Ал жаса адамдардагындай кылбайт да. Мен яман жеңгем. Ол квартирага өзү биринчи көчүп чыккан жолда. Тагам квартирасы эле бул. Биз көчүп чыктык жер тандап. 1 ай жашап мен Кыргызстанга отпускага келдим, 1 айга. 40 күн жүрүп келип турган кезим эле. Жаңыл айтып калды, квартираны сатат деген. Айтып койбойбу биздин. Өзү жашаган ысык жерди муздатпай жашайбыз. Ана хозяин өзү келгенден айттым мен. Белгиле, эго момент сен коюгуна шарт сатып жүрө турган эмес, дейгизилик жыл турат бул. Анан келип ошо жаман кайлана сатпайбыз. Биз настрой коюп, акчаны жастап, бүт разгаганда сатпайбыз. Onun kvadrat metri жакшы болот. 72 kvadrat metri ремонтты өзү колдонуп келет. Ремонт кылып асфальт берилмес. Ана берген себептен тең салгыларды хозяйка жабыш керек болду. Хозяйка жапканы өзü кичинекей болгон менен кухня чыгыш керек. Квадрат менен эме кылдыңыздар, потому что негизи квадраты самый важный, да, мисалы үчүн мисалы квадраты чоң алдык ремонту жок, ремонту кылгандан кийин квадраты менен калат да, ремонту жакшы болуп, жанагы кичинекей үйдү алдыңыздар, баары эле эскилеп, квадратын чоңойто албайсыздар да, биз көбүнчөсү ошол нерсени жеткире албайбыз. Bunun bir faizi olsa emniyeten buldu. Bayaklı bunun renkleri var o. Төрт адам болот па, бизбизин цетишка болот, немелерди сделкада, мындай что сизге биле болбойт. Чекче бакта, бер ол что мой болот. Вот быйыл болбосо 2 жыл болот.
потому что сиздерге болбойт Алан немесине да, келине да. жаңылыжыда келгенде сүйлөнүп кетет да жаңылыжы сен насип эскендеги боюнча кетти барабыз келебиз кайра болбой калса Bayağı mekendeshler. Ne buyursam düş aldık. Tartılmazsan, korkmazsan, çocuğuzdan. Kayırsanazdan bulat. Biz çocuğa böyle ayrıldığına bu noktada şu gülüşte aldık. Сен да Süydüyorlar. Ablam kovarsam. Ama giyin bayağı böyle kamikler yazılımda antenna. Ben şöyle de böyle tüketerseniz de. Tamam ne demek? Canlı İngilizce olsun. Mekanizmalarımızın başına birinci ders olta olsun. Kayıtacı güvesin. Var Alman desen. Tek zaman mekanizma bu kayıtacı. Bazılar büyük olurlar, cahil olurlar. Bakıyorum. Кытайсыздан да. кырдарыбыздан эркин маек болду муну сөзсүз көрүшүңүздөр керек себеби ойлонуп жүргөн кандай болот деген мекендештерди саны өтө көп бирөөнүн советин уккан андан көп ошон үчүн аракет кылыңыздар бул видеону сөзсүз аягына чейин көрүп ойлонуп жүргөн кардарларга бул чоң мотивация болот деген ойлоймун биздин компания үчүн дагы бул жыл эң сонун жылдардан болду себеби ойлонуп жүргөн кардарлар дагы үйлүү болушту ал эми калган кардарларды албетте жаңы жылдан кийин аракет кылабыз буюрса баардыгы ниетиңиздер деле болсо аракет бизден Азыркыдай кардарыбыз көп болсун. Үйүрдө дайым сизде жакшылыктар болсун. Не дейбиз мекендештер, бизге кайрылыңыздар, биз сиздердин ишенимиздерди сөзсүз түрдө жакшы аракет менен актайбыз. Болгон эмгегибиз менен жүгүрүп, болгон күчүбүз менен жүгүрүп, сиздердин жумушуңуздарды бүтүргөнгө толук аракет кылабыз. Бизге кайрылыңыздар.